Саламатсыздарбы? Аралаштыруу каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Таза суу менен колду чыканак менен бирге бетти кызыл ашк менен кошо бутту жуу жана башка мас тартуу түрүндө жүзүгө ашкан өзгөчө тазалык даарат деп аталат. Маида сүрөсүнүн 6-аятында намазга турардан мурун даарат алуу зарылчылыгы тууралуу төмөнкүчө буйрулат. О ыйман келтиргендер, намазга турганыңарда жүзүңөрдү жана колуңарды чыканак менен бирге жуугула. Башыңарга мас тартпыла. Бутуңарды кызыл ашкка чейин жуугула. Мухаммед пайгамбарыбыз Алланын ага салам салаваттары болсун, даратсыз окулган намаздын жараксыз болгондугу жөнүндө бир топ куттуу хадистеринде айтып кеткен. Ислам алымдары Куран менен сүннөткө таянуу менен намаз окуу үчүн даарат алуу ар бир мусулман адамга парз болгондугун бир пикирден кабыл алышкан. Ал эми ошол даараттын өзү кандай учурларда бузулушу мүмкүн? Алар төмөнкүлөр. Биринчи, алдыдан жана арткы тешиктен заң, зара, урук суюктары, кан, ириң жана башка ушул нерселер сыяктуу ыплас нерселердин же суюктуктардын чыгышы дааратты бузат. Экинчи, арткы тешиктен желдин чыгышы да дааратты бузат. Үчүнчү, дененин тигил же бул жеринен кан, ириң, сары суу сыяктуу нерселердин чыгып териге жайылышы дааратты бузат. Мындай нерселер чыккан жеринин тегерегине жайылбаса даарат бузулбайт. Ооздон чыккан кан түкүрүк менен бирдей же түкүрүктөн көп болсо дааратты бузат. Эгер андан аз болсо даарат бузулбайт. Төртүнчү, ооз толо кусу. Аз-аздан болсо да удама уда келген кусундулар ооз толо турган өлчөмгө жетсе дааратты бузат. Бешинчи, эстен таануу, акылдан ажыроо, мас болуу жана уктоо. Мындай абалдарда даарат бузулат. Эч нерсе билбей калгандай уйкуга кирбестен бир аз көзү илинип кеткен адам дааратты бузулбаганына кескин түрдө ишенсе, даараты бузулбаган болот. Ошондой эле намаз учурундагы уйкусуроо да дааратты бузбайт. Анткени намазда туруунун өзү эле даараттын бузулбашына шарт түзөт. Бирок ошону менен катар өзүн билбей кала турган даражада уктап калган адамдын даараты бузулган болот. Алтынчы, руку жана саждалуу намаз учурунда бир адам атайлап же жаңылуу менен уйку абалында болбостон жанындагы адамга угула тургандай үн менен күлгөн адамдын даараты да, намазы да бузулат. Куттуу хадистердин биринде намазда күлгөн адамдын кайрадан даарат алып намаз окушу талап кылынган. Жаш баланын же болбосо уйкудагы адамдын каткырып күлүүсү тек гана намазды бузат, дааратты бузбайт. Жетинчи, аял кишинин бала төрөшү. Төрөт учурунда кан көрүлбөсө да даарат бузулат. Сегизинчи, эркек аялы менен сүйүү кумарына берилип, өтө берилип эркелешүүсү да дааратты бузат. Суюктук чыкса да, чыкпаса да өкүм бирдей. Тогузунчу, эркектин жыныстык мүчөсүнүн учуна толук же жарым тыгылган пактадан жасалган тампондун сырттагы бөлүгү сейдик менен нымдалуусу да намазды бузат. Тек гана ичи нымдалган болсо дааратты бузбайт. Бирок пакта ичи гана нымдалуу менен кыпчылып турган жеринен чыгып түшүп кетсе дааратты бузат. Онунчу, аялдын жыныстык органынын ичине же сыртына коюлган тампон, мата, пакта жана башка сыяктуу нерсенин нымдалышып сыртка чыгуусу дааратты бузат. Тагыраак айтканда, бул мүчөнүн сыртына коюлган матанын ич тарабы нымдалган болсо дааратты бузат. Коюлган нерсенин сыртына чейин чыгуусу шарт эмес. Ал эми ичине тыгынган тампон сыяктуу нерсенин сыртына чейин нымдалышпаса дааратты бузбайт. 11. Жамбаштап, көмкөрөсүнөн жатып, малдаш уруп отуруп, тизелерине таянып, бутту эки жака сунуп отуруп, намаздын сыртында сажда абалында уктоо да дааратты бузат. Ошондой эле тик олтуруп уктап жатып кулап калбаса да, бир кылт этип термелип кеткен адамдын да даараты бузулат. 12. Жайдак улоо минип өйдөлүшкө чыгып баратып уктоо дааратты бузат. Бирок түз жолдо эле ылдыйышка түшүп келатып уктаган болсо дааратты бузулбайт. Эгер токуму бар улоо минип баратып кандай абалда болсо да уктап калса даарат бузулбайт. 13.
Таяммум алган адам даарат алууга жеткиликтүү суу көрсө же тапса даараты бузулат. 14. Дааратын сактай албаган үзүрлүү адам алган даарат үчүн намаз убактысынын чыгышы дааратты бузат. Мисалы, мурду дайым канаган же заарасы токтобогон адам ар бир намаз убактысы үчүн бир жолу гана даарат алып, бул даарат менен каалаган парз, нафил намаздары окуй берет. Кийинки намаз үчүн жаңы азан окулганда андан мурунку убакытка арнап алган даараты бузулат да, жаңы убакыт үчүн кайра даарат алууга тийиш болот.